Эл аралык валюта кору Кыргызстанга 120 миллион доллар бөлдү. Эл аралык валюта кору COVID-19 вирусуна каршы күрөшүү жана бюджеттеги тартыштыкты жоюу үчүн Кыргызстанга 120 миллион доллар бермей болду. Аталган уюмдун Вашингтондогу жетекчилиги 26 мартта ушундай чечим кабыл алды. Пандемиянын айынан Кыргызстандын макроэкономикасы менен каржы саясаты катуу жабыркап 400 миллион долларлык чыгымга учуроду. Уюмдун башкаруучу директору Кристалина Георгиевна COVID-19 пандемиясы кыргыз экономикасына катуу сокку уруп, шашылыш төлөй турган тармактарда акча тартыштыгы келип чыкты. Иштеп жаткан бардык тармактар вирустун айынан токтоп калды. Бул себептен улам эл аралык валюта кору шашылыш насыя бөлүүнү ишке ашырууда деген билдирүү жасады. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус пандемиясынан улам өлкө экономикасына терс таасир тийип жатканын айтып, эл аралык валюта уюму баштаган бир катар эл аралык институттардын жардам сураган. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиевдин маалыматы боюнча, быйыл өлкө бюджетине 28 миллиард сом түшпөй калуу коркунучу бар. Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер коргоо жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Эрнест Молдошев мас абалында патрулдук милициянын кызматкерине кол көтөрдү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна милициядагы ишенимдүү булактар кабарлады. Маалыматка ылайык окуя 25 мартка караган түнү болгон. Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бара жаткан Молдошев милиция кызматкерлеринин буйругуна баш ийбей из жашырууга аракет кылган. Автоунаасы токтотулган учурда айдоочу мас экени белгилүү болгон. Милициянын талабына баш ийбеген жогорку кеңештин кызматкери күч кызматкерлерине кол көтөргөн. Эрнест Молдошев милициянын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. 26 мартта Бишкектин Свердлов райондук соту аны үй камагына чыгарганы белгилүү болду. Эрнест Молдошев жогорку кеңештин эл аралык мамилелер коргоо коопсуздук комитетинин бөлүм башчысы болуп иштеп келген. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча соттолгон Замир Молдошевдин уулу. 26 марттын түнүндө коменданттык сааттын маалында эки адам милицияга баш ийбей каршылык көрсөткөн. Бул тууралуу Борбордун коменданты Алмаз Орозалиев билдирди. Анын айтымында 20-дан 30-дар өткөн чамасында Бишкектин Лев Толстой жана Алыкулов көчөлөрүндөгү блокпосттон Toyota Windo маркасындагы унааны токтотушкан. Бирок күч органдарынын кызматкерлерине баш ийбеген алар качып жөнөшкөн. Унааны патрулдук милиция кызматкерлери Дэн Сиапин жана Лумумба көчөлөрүнүн кесилишинен кармашкан. Токтотулган учурда ичинен 25-30 жаштар чамасындагы эки жигит чыгып милицияларга каршылык көрсөткөн. Тартип кызматкерлери эскертүү иретинде асманга ок чыгарып, андан соң кармалган экөөнү Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкен. Алардын аракеттери кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Укуктук баа берилет, дейт ал. Эске сала кетсек, 25 марттан тарта Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына коменданттык саат киргизилген. Путин чоң 20 саммитинде санкциялардан баш тартууну сунуш кылды. Бейшемби күнү видео конференция форматында өткөн чоң 20 саммитинде Орусиянын президенти Владимир Путин дары-дармектерди, азык-түлүктөрдү, жабдууларды жана технологияларды жеткирүү үчүн эл аралык санкциялардан баш тартууну сунуш кылды. Чынында биз өтө зарыл товарларга жана аларды сатып алуудагы финансылык транзакцияларга карата киргизилген чектөөлөргө тилектештик мораторийин киргизишибиз керек, деди Путин. Орусияда 2014 жылдан бери контур санкциялар күчүндө. Аларга ылайык Крымдын аннексиясына жана Донбасстагы куралдуу жаңжалга байланыштуу Москвага каршы санкция киргизген өлкөлөрдөн азык-түлүк сатып алууга тыюу салынган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында Путин менен Франциянын президенти Эммануэл Макрондун ортосундагы эки тараптуу сүйлөшүүнүн жүрүшүндө санкциялар жөнүндө сөз болгон жок. Буга чейин Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусия пандемияны пайдаланып ЭЭП өлкөлөрүн санкцияларды жеңилдетүүгө же толугу менен жоюуга көндүрүшү мүмкүн деген кооптонуусун билдирген. Видео саммиттин жыйынтыгы менен чоң 20-га мүчө өлкөлөрдүн биргелешкен билдирүүсү кабыл алынды. Анда 20 мамлекеттери пандемиядан улам жаралган каатчылык менен күрөшүүгө 5 триллион доллар бөлүүгө даяр экендиги жазылган. Мындан тышкары өлкөлөрдө коронавирус инфекциясына каршы вакцина издөө боюнча кызматташууну убадалашты. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнөдө 532 миңге жакын адам коронавирус жуктуруп алса, каза болгондордун саны 24 миңден ашты.
Блокпосттон 200 сомго өткөрүп жатышат. УКМК жалган маалымат тараткандарды кармады. Коронавируска жана өлкөдөгү абалга байланыштуу жалган маалымат тараткандагы 2 адам кармалгандыгы тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Алар 23 мартта атайын кызматтын Ички иштер министрлиги менен биргеликте жүргүзгөн ыкчам издөө иш-чараларынын учурунда колго түшүрүлгөн. Биринчиси Баткен областынын Кызылбел айылында жашаган 56 жаштагы аял. Ал коронавирус боюнча кырдаалга байланыштуу жалган маалыматтарды тараткан. Ал эми Нарын областындагы Атбаш районунун Ачык Айыңды айылында жашаган 36 жаштагы эркек Кочкор санитардык постунда укук коргоо органдарынын кызматкерлери текшербестен 200 сом алып кое берүүдө деген кабарды жайылтып жиберген деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда экөө тең түшүндүрүү иш-чараларды өткөрүлгөн соң күнөөлөрүн мойнуна алып кечирим сурашты. Учурда алардын кылган ишине юридикалык баа берүү боюнча аракеттери жүрүп жатат. УКМК ички иштер органдары менен биргеликте коронавирустун таралышы боюнча жалган маалымат ушак тараткан тараптарды аныктап, коомдук саясий жана эпидемиологиялык абалды туруктуу сактоо боюнча тиешелүү иш-аракеттерди жүргүзүүнү улантууда. Мындан тышкары ушак тараткандар мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскертет. Казакстанда коронавирустан бир аял каза болгонун 26 мартта кечинде маалымат жыйынында коомдук өнүгүү министри Даурен Абаев билдирди. Учурда коңшу мамлекетте 4 адамдын абалы оор, жуктуруп алгандардын саны 100дөн ашты. Казакстандын Алматы, Нур Султан жана Чымкент шаарларында 28 марттан тартып карантин чаралары күчөтүлөт. Аларга ылайык шаар тургундарынын үйлөрүнөн азык-түлүк, дары-дармек алууга жана жумушка барып келүүгө гана уруксат берилет. Бардык сейилдөөчү жайлар, балдар аянтчалары жабылат. Коомдук транспорттун жүрүшү чектелет. 3 кишиден ашуун жолугууга тыюу салынат. Москванын Шереметьево аэропортунан 100дөн ашык жаран Кыргызстанга кете албай турушат. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. Мекеменин кабарлашынча 25 мартта элчиликтин алдындагы атайын түзүлгөн штабтын мүчөлөрү Шереметьево аэропортуна барып Кыргызстанга кете албай турган мекендештер менен жолугушкан. Штаб мүчөлөрү Кыргызстанда өзгөчө абал режими киргизилгендиктен рейстер токтотулаарын айтып, чогулгандарга аэропорттун аймагында калууга болбой тургандыгын түшүндүрүшкөн. Элчиликтин ишендиришинче, аэропортто турган жарандардын көпчүлүгү Москва шаарына кайтышкан. Бирок Шереметьево аба майданынан 4 күндөн бери уча албай жатам деген Сайыпжан Кылычбек кызы аттуу жаран Азаттык радиосуна кайрылып, дагы деле 100дөн ашык кыргызстандык аэропортто турганын айтууда. Ал айрым кыргызстандыктардын тамак ашка акчасы калбай баратканын белгилеп, кыргыз өкмөтү маселени эртерээк чечип берсе деп суранды. Элчиликтин 25 март саат 19:00га карата маалыматы боюнча Шереметьево аба майданында Орусиядан уча албай жаткан 78 жүргүнчү, ошондой эле транзит менен келаткан Нью-Йорктон 3, Лондондон 1, Минсктен 1, Мальдивден 2 кыргызстандык болгон. Элчилик маселени чечүү үчүн Домодедово, Шереметьево аэропортторунда өз компетенциясынын чегинде Орусиялык өнөктөштөрү, авиакомпаниялардын өкүлдөрү менен биргеликте тиешелүү иш жүргүзүп жатканын маалымдады. Ошондой эле Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусия 27 марттан тартып үзгүлтүксүз жана чартердик авиа каттамдардын баарын толугу менен жабаарын маалымдады. Бирок Кыргызстандын Манас аэропортунун сайтында жумасына бир жолу Москва-Бишкек, Москва-Ош, Новосибирск-Бишкек каттамы жүргүзүлөрү жазылып турат. Дүйнөдө COVID-19 жуктургандар 1,5 миллиондон ашты. АКШ биринчи орунга чыкты. Бүгүн 27 мартта COVID-19 вирусун жуктургандардын саны боюнча АКШ Кытайды артка калтырып биринчи орунга чыкты. Бул тууралуу Джон Хопкинс атындагы университеттин системалуу изилдөө жана инжиниринг борборунун сайтынан көрүүгө болот. Буга чейин Ухан шаарында пайда болгон вирусту жуктургандардын саны боюнча биринчи орунда Кытай келе жаткан. Өткөн түнү АКШ андан ашып, Италия дээрлик теңелип калды. Тагыраак ушул тапта Америкада коронавируска 85.653 киши кабылды. Алардын арасынан 1290 киши көз жумуп, 713 киши сакайды. Кытайдын өзүндө жалпы ооругандар 81.782, каза болгондор 3291, айыккандар 74.181. Ал эми Италияда илдетке 80.589 киши чалдыкты. Каза тапкандар 8215, жакшы болуп кеткендер 10.361 киши. Андан кийинки орундарда Испания, Германия, Франция, Иран, Улуу Британия, Швейцария турат. Мындан башка өлкөлөрдө жуктургандардын саны 10.000ге жетелек. Карантинден качып барып, крокодилге жем болду. Африкадагы окуя. Руанданын Камоне шаарынын тургуну коронавирус карантинден качып барып, крокодилге жем болду. Бул тууралуу Нью-Йорк Пост басылмасы жазды. Өлкө боюнча жарыяланган өзгөчө кырдаалга карабай, 25 март күнү 35 жаштагы эркек Ниабаронго дарыясына балык уулоого кеткен. Дарыядан ага крокодил кол салып жеп койгон деп айткан шаар мэри Элис Каетеси.
26 маалыматка караганда Руандада коронавирус жуктургандардын саны 40-тан ашты. Бул регион боюнча жогорку көрсөткүч. Ошол себептен өлкө бийлиги карантин жарыялап, калкка үйдөн чыгууга тыюу салган. Кыргызстан Кытайдан жүк ташууну жандандырууга камынып жатат. Кыргызстандын өкмөтү Кыргыз-Кытай чек арасы аркылуу жүк ташууну жандандырууга даярдык иштерин көрүп баштады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы вице-премьер Эркин Асрандиевдин айтымына таянып кабарлады. Кытайга тийиштүү нота жөнөтүлүп, Кыргызстандын МАМ органдарына Кытай тарап менен даярдык иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Жүк ташууну Торугарт жана Эркечтам өткөрмө пункттары аркылуу жандантуу пландалууда. Кыргызстандык жүк ташуучулар үчүн шарттарды түзүүнү эске алуу менен бул процесстин механизмдерин алгоритмин иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Кытайдан импорттолгон товарлардын түзүмүн талдоо көрсөткөндөй, чек аранын жабылышы жеңил өнөр жай жана текстилдик өндүрүштүн ишмердүүлүгүнө, жабдууларды ташууга кыйла таасирин тийгизген деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Кыргыз-Кытай чек арасы коронавирустан улам жабылган.